Бүгінгі күнде жасөспірімдер арасындағы болып жатқан Жалал-Абад шаарында өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында ыркы жок мектеп болуп көрүнбөгүн өспүрүм бөлүнбөгүн аталышында спорттун кичи футбол боюнча профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Анткени коомчулук элдин ичинде кары калпан Спорттук иш-чараны Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы уюштурган. Буга шаардагы 11 мектептен түзүлгөн командалар катышты. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү, кылмыштуулуктун алдын алуу максатында болуп жатат. Азыркы учурда Жалал-Абад шаарындагы 11 мектептин окуучулары мынакей футболду башташты. Эми спортсмендерге ийгиликтерди каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ушулардын тартиптери тартиптүү болсо экен, улууну урматтап кишини сыйлаган жаштар болсо экен деп биз ниетибиз ошол. Милиция кызматкерлери бул кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн күнү-түнү иш алып баруудабыз. Жалал-Абад областық ички иштер башкармалыгы, Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү жана шаардык мэриясы менен биргеликте атайын Жалал-Абад шаардык жалпы орто мектептердин окуучуларынын арасында спорттук иш-чара өтүп жатат. Мэрия тарабынан ушундай кичи футзал атайын демирчилик кылып, аянтчаларды уюштурулуп берилди. Алгаш шаардагы номер 2 жана номер 3 мектептин окуучулары күч сынашты. Оюндун жүрүшүндө номер 2 мектептин окуучулары атаңдаштарын 5-1 эсебинде утуп алышты. Закир атындагы номер 2 мектепте окуйбуз. 8 класста окуйм. Биз азыр ойнодук. 3 мектеп менен 2 мектеп. Ойнодук. 5-1 уттук. Команда жакшы экен. Уюштурушуңа рахмат. Бул спорттук иш-чара облустун башка район шаарларында дагы өткөрүлөт. Буга улай эле кичи футболдон сырткары башка спорттун түрлөрү боюнча дагы оюндар өткөрүлөт. Айбек Исабеков, Самирбек Тойшубаев, Регион.